Ассаламу алейкум көрүүчүлөр жана коноктор, сиздер менен көрүшүп, амандашып жатканыбызга кубанычтабыз. Сиздер менен Ден Соолук каналы, микрофондо Таалайбек. Бардыгыңыздарга тең ден соолук каалоо менен бул видеону баштайбыз. Бүгүн бизде өзгөчө видео. Бул видео бардыгыңыздарга тең пайдалуу видео болот деп кепилдик берем. Бардыгынын тең колунан келет, бирок буга көңүл бурбайбыз. Бүгүн биз дем алуу көнүгүүсүн же болбосо дем алуу техникасын карайбыз. Ооба, дем алуу техникасы. Адамдардын бардыгы дем алат. Ошонун эсебинен мындай видео бардыгыңыздарга тең пайдалуу болот деп чыгарып жаткан учурубуз. Достор, азыр 1 мүнөттүк кайрылуу жасап кеткенге уруксат этиңиздер, андан кийин видеобузду улантабыз. Достор, эгерде биздин каналга каттала элек болсоңуздар, катталып, коңгуроону басып коюңуздар. Мындай учурда сиз биздин жаңы чыккан видеолорубузду өткөрүп жибербейсиз жана канчалык катталуучу көп болсо, ошончолук бизге жакшы. Анткени бизге тезден видео чыгарганга мотивация берет жана жоопкерчиликти сезебиз жана маанайыбыз дагы жакшы болот жана албетте видеолор тынбай тезден чыгып турат. Биздин максат аз дагы болсо кыргыз элине видеолорубуз менен пайда алып келүү. Анда эмесе видеону улантабыз. Дем алуу техникасы. Дем алуу техникасын карайбыз. Бүгүнкү дем алуу техникасы эмнеси менен пайда? Биринчи, өпкөнү тазалоо бронхтордон арылууга жардам берет. Экинчи, стресс жана депрессиядан арылууга, өзүңүздү алда канча жакшы сезүүгө, орусча айтканда самочувствиеңиз жакшы болууга жардам берет. Стресс жана депрессия бардыгыңарда болгон, мисалы, сиздин эртең менен маанайыңыз жакшы туруп эле, бир аз убакыттан кийин көңүлүңөр түшүп, эч нерсеге кызыгууңар жок, эч нерсе кылгыңар келбей, маанайыңар түшүп калды. Эч кандай эмоция сезбей калуу. Айлана чөйрө түсүн жоготкондой, бардыгы тең орусча айтканда черно-белый, айлана чөйрө таптакыр кызыгы жок болуп калат. Эгерде сиз жогоруда айтылгандай сезимдерге кабылсаңыз, комментарийде плюс белгисин калтырып коюңуз. Бул депрессия. Эми стресс. Стресстагы бардыгыңыздар болбосоңуз дагы көбүңүз болгонсуз. Стресстин көп түрү бар. Бул кандайдыр бир кооптонуу сезими, келе жаткан иштен коркуу же болуп жаткан иштен коркуу сезимине алдырып жиберүү десек болот. Мисалы, көчөдө кетип баратып, арт жакты карасаңыз, жолборс сизге чуркап келе жатат. Бул учурда сиздин жүрөгүңүз тезден согуп кирет. Тезден дем алып, бөлүнүп чыккан адреналин канга сиңип, кандын көбү мээге жана булчуңга тарай баштайт. Бул абалды элестеттиңер деп ойлойм. Жолборстон качып келгенден кийин көп убакыт бою өзүңүзгө келе албай каласыз. Эми башка ситуация. Караңыздар. Сиз көп суммадагы акча жоготуп жибердиңиз. Бул суммадан башка акчаңыз жок болчу. Сиздин дароо жүрөк соогуңар көтөрүлүп кетет. Дем алууңуз жогорудагы жолборс кубалап келе жаткандай эле дем алып каласыз. Же болбосо 1 сааттан кийин сиз чыгып 10 000 кишинин алдында сүйлөйсүз. Сиз ойлоно баштайсыз, кантип сүйлөйм, эмнени айтам? Бул учурда өзүңүздү байкасаңыз, денеңиз ысып, кыймылдабасаңыз деле тер бөлүнүп чыга баштайт. Жүрөк жана дем алууңуз тезден болуп калат. Дагы бир мисал, сиз жакын адамыңызды жоготтуңуз. Мындай нерселер башыбызга келбесин, бирок мындай нерсе эртелеби кечпи, кааласак да каалабасак да жараткандын буйругу менен келет. Муну түшүнүү менен кабыл алуу керек. Жашоо мунусу менен токтоп калбайт. Мындай учурларда көбүнчө адамдар көп убакыт бою стресске алдырып, жашоосунун маңызы жок сыяктуу жүрүп калышат. Жада калса, ичимдикке дагы берилип кеткендер жок эмес. Ушул сыяктуу көрүнүштөр ар бирибизде болбосо дагы көбүнчөбүздө болгон. Бул жакшы эмес көрүнүш, анткени стресс учурунда сиздин ойлонуу сезимиңиз начар же таптакыр иштебей калат. Көп убакыт стресс менен жабыркасаңыз, сиздин организмге терс таасирин тийгизет, нерв системасын жана организмди талкалайт. Мисалы, автомашинага сиз бензиндин ордуна суу жана кум куюп салдыңыз. Көп өтпөй мотор талкаланат. Ушул сыяктуу эле стресс, депрессия боло берсеңиз, организмге өтө терс таасирин берет. Ушулардан арылуу үчүн дем алуу техникасын карайбыз. Мындай дем алуу техникалары көп. Бүгүн биз өпкөнү тазалоо жана өзүбүздү алда канча жакшы сезүү үчүн стресс жана депрессиядан арылткан техникаларды карап чыгабыз. Биринчи, өпкөнү тазалоо техникасы. Бул техниканы жаңыдан жасап баштаганда сизге кандайдыр бир ыңгайсыздыктар болушу мүмкүн. Өзүңүзгө ыңгайлуу абалды тандаңыздар.
Стулга ыңгайлуу отуруп алыңыз, же ыңгайлуу болсо түз туруп алуу. Бөлмө тынч болушу керек, эч нерсе алаксытпагандай. Эмесе баштайбыз. Өзүңүз дем алып жүргөндө эле 30 секунда шашпай дем алыңыз. 30 секунд өткөндөн кийин мурдуңуз менен демди алып, оозуңуз менен чыгара баштаңыз. Дагы 30 секунд өткөндөн кийин мурдуңуз менен абаны 7-8 секунд алып, демди болушунча көпкө кармап туруңуз жана демди чыгарып жатканда күч менен оозуңуз аркылуу чыгарыңыз. Дагы бир жолу кайталайбыз. Абаны 7-8 секунда аласыз, демди болушунча көпкө кармап турасыз жана демди чыгарып жатканда күч менен оозуңуз аркылуу чыгарыңыз. Көрсөтөбүз. 7-8 секунда демди алабыз жана болушунча өпкөдө кармап турабыз. Жана демди чыгарып атканда оозубуз аркылуу күч менен абаны түртүп чыгарабыз. 7-8 секунд алабыз. Кармап турабыз. Жана күч менен түртүп чыгарабыз. 2-3 минутадан эртең менен жана кечинде жасап турсаңыз болот. Албетте биринчи баштаганда 7-8 секундага чейин ала албайсыз. Көп болсо бир 4-5 секунда алышыңыз мүмкүн, бирок көнгөндөн кийин 7-8 секунда демди аласыз. Кармап турасыз жана чыгарганда күч менен түртүп чыгарасыз. Жөн эле дем алуу эмес, муну күч менен түртүп чыгарасыз. 2-3 минутадан эртең менен кечинде жасап туруңуз. 3 минутадан ашыкча жасаса баш айлануу пайда болот. 3 минутадан ашык жасоого сунуштабайбыз. Жасап бүткөндөн кийин 30 секунда жайдан мурункудай эле абаны мурдуңуз менен алып, оозуңуз менен чыгарып жыйынтыктайсыз. Эми бул көнүгүүнү жасоодон мурунку абалыңызды жана азыркы абалыңызды салыштырып көрүңүз. Жасап бүткөндөн кийин өзүңүздү алда канча жакшы сезип каласыз. Жасап көрүп жыйынтыгын комментарийге жазып коюңуз. Шашып жасоого тыюу салынат. Бул өпкөнү тазалоо техникасы болду. Эми стрессти карайбыз. Стресс болуп жатсаңыз же көп стресс болгондорго өтө пайдалуу. Жеке эле стресс эмес, өзүңүздү жакшы сезүүгө дагы абдан чоң жардам берет. Эмесе баштайбыз. Ыңгайлуу отуруп алыңыз. Эгерде отурууда кыйналсаңыз, мурдуңуз менен. Эми демди чыгарганда, жөнөкөй демди чыгарганга караганда, оозуңуз аркылуу узагыраак чыгарасыз. Демди алабыз. Демди узагыраак чыгарабыз жана 3-4 секунда чыгарып бүткөндөн кийин дем албай турабыз. Кайра мурдубуз менен дем алабыз. Оозубуз аркылуу узагыраак чыгарабыз. 3-4 секунда дем албай турабыз. Эми кайра мурдубуз менен демди алабыз жана демди чыгарганда узагыраак созуңуз. Бул көнүгүүнү 10-15 минутта өзүңүз кыйналбагандай кылып жасайсыз. Бул стресстен арылууга аябагандай чоң жардам берет. Аякы көнүгүү депрессиядан арылуу. Эгерде настроенияңыз жок болсо, маанайыңыз чөгүп турса, эч нерсеге көңүлүңүз жок болуп жатса, айлана чөйрө түсүн жоготкондой чорно-белый болуп калса, жиниңер тынбай келип жатса, менин дагы бир таанышым бар, постоянно эле кабагына кар жаап, постоянно эле жиндене берет. Кичине бир нерсе болуп кетсе эле жинденип наалай берет. Бул видеону чыгаргандан кийин ссылкасын ошол таанышыма дароо жиберип коем. Эгерде сиздин дагы ушундай тааныштарыңыз болсо, сиз дагы четте калбай ошол тааныштарыңызга жиберип коюңуз. Жана сиз дагы жогоруда айткандай маанай жок болсо, эч нерсеге көңүлүңүз тартпай жиниңер келе берсе, бул ыкманы кылыңыз. Тынч бөлмөдө жатып алсаңыз деле жана туруп кылсаңыз дагы болот. Адаттагыдай эле дем алып баштаңыз. 20-30 секундадан кийин адаттагыдай эле дем алып, бирок абаны мурдуңуз аркылуу киргизип, оозуңуз аркылуу чыгарыңыз.
Эми демди алган убакыт менен демди чыгарган убакытты теңегенге аракет кылыңыз. Мисалы 5 секунда демди алып жатсаңыз, эми демди чыгарганда дагы ошончо секунда теңегенге аракет кылыңыз. Канча секунда демди алсак, ошончо секунда чыгарганга аракет кылабыз. Жана бул убакытты узартканга аракет жасай баштаңыз. 5 секунда абаны киргизип, жана 5 секунда чыгарып жатсаңыз, андан кийин 6, андан кийин 7, 8 секундага чейин узартыңыз. 8 секунда абаны аласыз жана 8 секунда чыгарасыз. Албетте жасап баштаганда 3, 4, 5 секунда алып, ошончо секунд чыгарышыңыз мүмкүн, бирок көнгөндөн кийин муну 7-8 секунда жеткиргенге аракет кылыңыз. 8 секунда абаны аласыз жана 8 секунда абаны чыгарасыз. 10 минутага чейин жасаңыз, 10 минуттадан кийин сиз өзүңүздү мурункуга караганда жакшы сезесиз. Бир нерселерди кылууга көңүлүңөр тарта баштайт, кайгы муңдан арылууга жардам берет жана албетте жашагыңыз келет. Тамашасы тамаша менен, бирок өзүнө өзү кол салуулар көбүнчө дал ушул депрессия абалында болот экен достор. Жараткан өзү мындай нерселерден сактасын. Достор, ошентип биз бүгүн дем алуу техникасын карадык. Байкасаңыз достор, эч кандай доктурга баруунун кереги жок, эч кандай дары парынын кереги жок. Биз өзүбүз колубузда турган нерселерден өтөрү жок достор. Жана мындай видеонун дагы далайын сиздерге издеп, таап, изилдеп, тастыктап чыгарып берип турабыз. Жана ошондой эле сиздин колдооңуздарга чоң рахмат. Айрыкча апаларга сиздерге чоң рахмат. Ушунчалык сонун комментарийлерди жазат экен апалар. Алдыда дагы көптөгөн видеолор күтүп турат. Instagram баракчабызга катталып коюңуздар. Ал жакта да кыска-нуска кеп кеңештер болот. Кийинки видеодо көрүшкөнчө аман болуңуздар, эч ким оорубасын жана жергебизде тынчтык болсун. Сиздер менен Ден соолук каналы болду.